Бараткан күн өзөктүү кабарларын сунуштаган турабыз. Түз ободо кызматта мен Мама Садык Багышев, Кутман кечиңиз менен. Кайгылуу кабарлардан Грецияны сел каптооланууда, ушул тапта аталган табигат кырсыгынан бери дегенде 13 адам набыт болгону кабарланууда. Бул арада Кыргызстан Казакстандын $100 миллион жардамынан баш тартты. Өлкө башчысы келишимди жокко чыгаруу боюнча мыйзамга кол койду. Ал эми өлкөнү өнүктүрүү программасында камтылган багыттарды ишке ашыруу 2018 жылдан башталат. Түз эфирде бул жааттагы алгылыктуу иштердин аткарылышын тизмектеп көрмөкчүбүз. Толугураак алдыда экрандан алыстабыз. Обалы дүйнө жүзүндө болуп жаткан табигат кырсыктары тууралуу Грецияны каптаган сел 13 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу Афинанын Эмна агенттиги кабарлады. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас кырсыктын кесепеттерин жоюу жана чыгымдарды ордуна келтирүү боюнча өкмөт менен жыйын өткөрдү. Мурунураак катуу жааган жаандын кесепетинен сел агындары пайда болуп, 9 адам каза болгону кабарланган. Алдын ала маалыматтарга караганда, учурда каза болгондордун саны 20-га жетиши мүмкүн. Ушул тапта сел Мандра Магула, Нея Пирамос, Эльфесина жана Аспропиргос шаарларын каптады. Бул арада Кыргызстан Казакстандын $100 миллион жардамынан баш тартты. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан менен Казакстан өкмөттөрү ортосундагы Евразиялык экономикалык интеграциянын шарттарында экономикалык кызматташууну өнүктүрүү жана техникалык колдоо жөнүндөгү келишимди жокко чыгаруу боюнча мыйзамга кол койду. Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын жогоруда аталган уюмга кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди ишке ашырууга жардам иретинде $100 миллион берүүгө макул болгону белгилүү. Бирок 10 октябрдан тарта кыргыз-казак чек арасында чыккан көйгөйлөрдөн улам Жогорку кеңеш Казакстандан келе турган $100 миллион өлчөмүндөгү жардамдан баш тартуу чечимин кабыл алган. Кыргызстан өзүндөгү кабарларды улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт мүчөлөрү жарандык коомдук өкүлдөр менен чогуу Кумтөр алтын кенинде болушту. Бирок маселе боюнча өкмөт менен жарандык коом бир пикирге келе алышкан жок. Мөңгүлөргө байланыштуу мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талаш талкуулардан улам аларды жеринен көрүп келүү үчүн атайын барган топ карьердин үстүндөгү Давыдов жана Лысый атындагы мөңгүлөрүн көрүштү. Бул эки аталган мөңгүлөрдүн жылдыруу боюнча мыйзамдагы өзгөртүүлөр тууралуу жарандык коом менен өкмөт жеринде баргандан кийин деле бир пикирге келе алган жок. Жарандык коом мыйзамды чакыртып алууну талап кылууда. Ал эми вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев болсо бул мыйзам башка мөңгүлөрдү бузууга жол бербей турганын жана эки гана мөңгүгө тиешеси бар экенин кайталады. Ушул жерде катышкан депутаттарга ыраазычылык билдирем. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө мен ыраазычылык билдирем. Азыр уже турубуз бүтүп атат. Менин оюмча бир топ эле көз караштары өзгөрдү. Өздөрүнөн бир сыра сурап чыксаңыздар, мен ойлойм мен жаңылган жокмун депчи. Бул кодекс бизге керек. Мен ойлойм мына жакын арада Жогорку кеңеште каралса, эми мындай каршы жана кайчы пикирлер азыраак болот же такыр эле болбойт дегенге толугу менен ишенип кетким келет. Ал эми бүгүнкү парламенттеги жыйында бир нече депутаттар мөңгү маселесин бейөкмөт уюмдар саясатташтырып жибергенин айтышып, ошол кезде Кумтөрдө иштеген жумушчулар иштерин токтотпоого чакырышты. Коомчулукта наразылыктарга себеп болуп жаткан бул мыйзам долбоорунда Кумтөр алтын кенинде гана мөңгүлөрдү башка жакка көчүрүп иштегенге уруксат берилет, калган жерлерде тыюу салынат деп айтылган. Долбоорду Жогорку кеңештин тармактык комитеттери жактырып, акыркы окууга жөнөткөн. 2011-2012 жылдарда Кумтөрдү текшерген мамлекеттик комиссия канадалык компаниянын дал ушул мөңгүлөрдү жок кылып жатканы үчүн экологиялык ири зыян алып келди деп айыптаган. Кийин Кыргызстандын тийиштүү органдары Центераны экологиялык зыян үчүн көп миллиондогон доо сурап сотко берген. Центера сот иретинде өкмөттүн доосун кабыл кылган эмес. Көп айлап жүргөн сүйлөшүүлөрдөн кийин ушул жылы сентябрда кыргыз өкмөтү экологиялык долбоордон баш тарткан. Центера өз кезегинде экологиялык төлөмдөрдү 10 эсе көбөйтүүгө, ал эми Ысык көлдүн айланасындагы айлана чөйрөнү коргоого $50 миллион бөлүүгө макул болгон.
Жаңылыктарды улантабыз. 2018-2026 жылдар аралыгында Кыргызстанга 46 ири ирригациялык долбоор курулат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде билдирди. 15 ноябрда 2018-2040 жылдарга өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн таза коом жаңы доор стратегиясынын долбоору талкууланган. Анын ичинде ирригация боюнча да долбоорлор каралган. Коопсуздук кеңешинин бул багыттагы долбоорлорго 1 миллиардка чейин акча берүү тууралуу чечими бар. Түзүүбөдө саясат талдоочу Бакыт Бакетаев отурат. Бакыт мырза, куш келипсиз. Сиз менен маектеше турган дал ушул долбоордун мазмунуна туурасында болмокчу. Мына Кыргызстандын 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү стратегиясын талкуулап жактырылды. Бул документ бийликтен кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин жетекчилигинде даярдалып, алдыдагы 22 жылдагы пландарды камтыптыр. Аталган өнүктүрүү стратегиясында каралган өзөктүк маселелер кайсылар болуп саналат? Эми жалпы биздин мамлекетибиз 26 жылда саясий турбуленттиктен өтүп, азыр мынакей жаңы президент келип, эң негизги максат бул ушу биздин экономика өнүгүү саясатына көбүрөөк баягы көз карашты өзгөртүүгө коом мамлекет азыр даяр болуп калды. Биздин жарандарыбыздын жалпы биздин кыргызстандыктардын жашоосун жумуш менен камсыздоо боюнча эң негизги ушул биздин өкмөттүн жана президенттин жогорку кеңештин эң негизги баягы карай турган маселелери болуп калды. Ошон үчүн ошо өнүгүү стратегиялык пландарды дагы бир жолу мынакей карашып, ошонун негизинде биздин экономикабызды ошол жол менен дагы жылдырууга аракетин жасап атышат. Кечире сөзүңүзгө аралжы, ушул стратегия кайсыл өзөктүк тармактарды, экономикалык тармактарды өзүнө камтыйт? Негизинен биз баягы айыл чарба жана индустриалдык биздин экономиканын ушул тармактарына көбүрөөк басым болуп атат. Анткени биз ошол добавленная стоимость деген бир экономикалык формуласынын эң негизги көрсөткүчүн көбөйтсөк, мына ошондо биздин Кыргызстанда экспортко даярданган биздин өндүрүштөр мына ошондо гана биздин бюджетибизге, биздин жалпы дүң продукциясы кошулат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө геосаясий жагын карасак, эң негизги биз ошо экспортко көбүрөөк биздин айыл чарба болобу, индустриалдык болобу, ошонун заманбап жаңы чакырыктардын негизинде жылдырганга аракетибизди жасашыбыз керек. Анын үстүнө өкмөт иштеш керек. Өкмөткө жогорку кеңеш колдон келишинче ошого ылайыктуу мыйзам долбоорлорун тез карап чыгарып туруш керек да. Болбосо экономикабыз тез жылбайт. Анткени мыйзамсыз кандай да заманбап, кандай бир жаңы проекттер болсо да, ошого ылайыктуу мыйзамдарды чыгарып турбаса, бул проекттер ордунда тура берет. Ушул таза коом жаңы доор деп аталган стратегиянын мазмунуна келсек, анда 22 жыл аралыгында Кыргызстанда күчтүү экономикасы бар, жашоосу мыкты, эркин өлкө катары өнүктүрүү максаты коюлуптур. Бул багытта кандай иштер аткаруусу зарыл деп ойлойсуз? Эми биринчиден Кыргызстаныбызда байлыктар көп. Эми ошо байлыктарды биз сарамжалдуу, биздин өзүбүздүн ичибизден инвестицияны тартып, биздин ички инвесторлорду чогултуп, ошолордун акча каражаттарына жумушоого умтулуш керек да. Болбосо чет мамлекеттен келаткан инвестициялар булар кайра чет мамлекетке кетет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин ички инвесторлор даяр болуп калды. Ошого басым жасап, кайсы проекттер болсо да, ошо ички инвесторлорду тартып, биздин баягы сыртка чыгара турган продукцияларды көбөйтүшүбүз керек да. Мунун үстүндө
мына өкмөт иштеп атат, жаңы пландарды түзүп атат. Албетте эми коррупцияга каршы да мындай бир системалуу ишти жүргүзүш керек, болбосо кандай проект болбосун дагы эле ушулар тоскоолдук кылат да коррупция. Мына Бириккен Улуттар Уюмунун адамдын өнүгүшүнүн индекси боюнча алдыңкы 60 өлкөнүн ошондой эле дүйнөлүк банк түзгөн тизме боюнча жарандардын кирешеси орто деңгээле жогору болгон өлкөлөрдүн катарына кирүү сыяктуу конкреттүү милдеттер коюлуптур. Ушул конкреттүү жыйынтыкка жетишүү үчүн эмне өбөлгө болуш керек деп ойлойсуз? Сөзсүз жетебиз деген ишеним болуш үчүн. Биринчиден эң биринчи өбөлгө бул биздин демократиялуу институттардын турушу, адам укугу, сөз эркиндиги, жана ушул шайлоолор ушул жакшы пайдабал болуп берет. Экономика биринчиден ошол демократия институттары классикалык түрдө тургузуп, ошонун негизинде экономика тез иштеп кете алат да. Мына ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө саясий демократиялуу демократиянын иштери биз алдыңкы мамлекеттерге кирдик десек жаңылбайм. Эми экономиканын кезеги келди. Эми мына экономиканын үстүндө келерки 6 жылда мына жаңы президентибиз ошонун үстүндө иштейт деп ойлойм да. Негизи ушул программаны түзүүдө дүйнөлүк экономикадагы тенденцияларды эске алынганбы? Мисалы, ошол эле айыл чарба тармагын эле алсак, учурда биз 70-80 жылга өнүккөн өлкөлөрдөн артта калыптырбыз да. Албетте, мына биз көп векторлуу экономиканы караганга азыр мына мажбур болуп атабыз. Ошон үчүн жаныбызда Кытайда чоң бир проект бар. Один пояс, один путь деген. Ошонун негизинде, ошолор менен биргеликте, ошол проекттер менен биргеликте иштеп кетсек, мына ошондо биз өнүгүп алабыз да. Жалгыз өзүбүзчө өнүгөбүз десек, бул бүгүнкү күндөгү экономикалык, геосаясий майданда өтө кыйын. Ошон үчүн башка мамлекеттер менен чек ара мамлекеттер менен ошол экономика байланыштарды тезирээк өнүктүрүп, жолду бошотуп, мыйзамдарды өзгөртүп, жеңил иштегенге бүт мыйзамдарды кайрадан карап, оңдоп чыгыш керек да. Эми мына келечек жөнүндө сүйлөшүп аткан соң, эртеңки күндө эле эмес, 20-30 жыл алдыга карап технология кайда кетип баратканын деле билип турабыз. Айтайын дегеним, биз азыр темир жол салалы деп план коюп жатсак, балким эртең учак менен ташуу арзандап калышы мүмкүнбү? Жана ушуга окшогон логистикадагы трендтер эске алынганбы? Эми бардыгын эске бирдей илимпост азыр ала албайт. Бирок баары бир планды түзүп, ошо перспективдүү жолдорун кагазга жазып, стратегиялык планды түзүшүбүз керек. Ошонун негизинде, эгерде бүгүнкү күндө заманбап жаңы технологиялар тез өсүүдө, ошолор тез жылып кетсе, анда ошо стратегиялык план тезирээк аткарылат. Бирок негизинен ар бир мамлекетте өзүнүн 10, 20, 30, 50 жылга чейин өзүнүн стратегиялык перспективдүү пландары болуш керек. Ошого карата бүт болгон институциалдык, ички саясатты, тышкы саясатты ошого жараша биздин өкмөтүбүз, президент, жогорку кеңеш, коомчулук, ишмерлер бардыгы ошого жараша карап ишти жасаса, ошондой иш жасат. Эгерде ал жок болсо, анда чапырачтуу болуп, каяка баратканыбызды билбей калабыз. Негизинен мындай пландарды түзүп туруш керек. Эл менен макулдашып, элге салып, эл менен талкууласа, мына ошондо жакшы проекттер келет, жакшы жаңы мыйзамдар кабыл алынат. Ошон үчүн биздин жарандык активдер өздөрүнүн ой пикирин айтканга бүт шарт азыр түзүлгөн. Менин оюмча, биз алдыга жылганга
бүт болгон пайда алыбыз даяр болуп калды деп ойлойм да. Туура мына учурда бийлик жетекчилери таза коом жаңы доор программасы аркылуу экономиканы санариптештирип, инвестиция тартуу менен өлкө казынасын толтурууга мүмкүнчүлүк бар экенине ишеним жаратып жатышпайбы? Бул кайсыл мамлекеттин ийгиликтүү тажрыйбасына таянып алынды десек болот? Биринчиден, мамлекеттердин аттарын атап эле коеюн. Чында эле коррупция чоң тоскоолдук кылып атат. Ошон үчүн санарип телевидениясы болобу, башка электрондук өкмөт болобу, башка баягы заманбап интернет башкаруу системасына кошулган болобу, бул дайыма ошо коррупцияга бөгөт кое турган ыкма. Ошон үчүн канчалык биз жаңы электрондук системаны киргизсек, ошончо биз коррупциядан арылабыз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул абдан туура кадам деп эсептейм. Эми ошонун үстүндө так жана убактысында аткарыш керек да. Мына планда коюлган дагы бир маселе бар экен. Киши башына түшкөн ички дүң продуктунун шаар менен айыл жердеги айырмасы 2 эсеге түшүрүү. Алсак, Кыргызстан бул жаатта учурда 113-орунда турат да. Глобалдык атаандаштыкка ушул багытта туруштук бере алабызбы? Албетте бере алабыз. Анткени биздин элибизде маданияты, билим, таалими өтө бийик. Ошон үчүн биз кандай бир жаңы экономикалык чакырыктар болобу, саясат чакырыктары болобу, биздин адам ресурстары аркылуу кайсы гана проблема болбосун, биздин элибиз, биздин коомубуз жана бүгүнкү түзүлгөн саясий шарт ошого жакшы бир түз жолго чыккандай болуп атабыз. Ошон үчүн кандай чакырыктар болбосун, биздин мамлекетибиз дайыма өзүбүздүн ордубузду тапканга даярбыз. Бакыт мырза, мына акыркы суроону берейин деп турам. Азырынча стратегиянын белгилүү болгон мазмуну жаңы келген өкмөттүн 40 кадам программасына окшоштуктары бар экен. Бирок адистер белгилегендей, узак мөөнөттүү стратегия өкмөттүн жана башка мамлекеттин органдарынын өз алдынча орто же кыска мөөнөттүү өнүктүрүү долбоорунан туруш керек деген сындарды айтылып баштады да. Стратегияга ишеним кандай негизинен адистер тарабынан? Эми мына стратегия интернетте илинип турат. Ал стратегияны каалагандар карап, окуп, өздөрүнүн көз карашын, өздөрүнүн пикирин айтканга ачык. Эгерде стратегиянын ошо 40 кадамынан бир кадамы аткарылбай калса, биздин коомдук жарандар, биздин баягы СМИ, маалымат массалык каражаттар дайыма ошону ачык айкын жазып, ошону көзөмөлдөп турганга шарт бар. Ошон үчүн өкмөтүбүз, жаш өкмөт, ошол 40 кадамын жаздыбы, ошо биринчи кадамдан баштап так жана өз кезинде аткарганга аракет жасаш керек. Анткени бүгүнкү күндө эгер ошону аткара албаса, тез алмаштыра турган биздин демократиялуу система бар, жогорку кеңеш бар. Биз ошолор качан үйрөнөт экен, качан аткарат экен деген бир заман жок азыр, күтө турган заман жок. Ошон үчүн кимде ким аткара албаса, тез ордун бошотуп, башкага берип туруш керек. Эл ошону күтүп атат. Рахмат айтам. Биз менен түзүүбөдө саясат талдоочу Бакыт Бакетаев болду. Биз талкууга алган бүгүнкү маселе 2018-2040 жылдарга өлкөнүн туруктуу өнүктүрүүнүн таза коом жаңы доор стратегиясынын долбоорунун тегерегинде болду. 11-дин обосунда калыңыз. Биринин кийинки бөлүгүнө өтүп жатып, урунтуу кабарлардан учкай. Бабановдун ордуна Руслан Казакбаев фракция лидери болуп шайланды. Ал эми Кыргызстандын ишкер айымдар чет элдик мода тарыхын белгилегендер кеңеш алышууда. Кыргызстанга келген стилист кыргыз аялдарын кийинип жүрүүсүнө карата сын да айтты. Бул учурда кытайлык кыргыздардан чыккан айтылуу Манасчы Жусуп Мамайдын өмүр таржымалы жана чыгармачылыгы баяндалган жаңы китеп жарыкка чыкты.
Жогорку Кеңештин Республика Ата журт фракциясынын лидери болуп Руслан Казакбаев шайланганын аталган фракциянын катчылыгынан кабарлашты. Казакбаев 2015 жылдын октябрь айында Республика Ата журт саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 6-чакырылышына депутат болуп келген. Эске салсак, 13 ноябрь күнү Өмүрбек Бабанов өз ыктыяры менен фракциянын лидерлигинен кеткен. Айрым бир алам кабарларынан учкай, Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн Ливиядагы мигранттардын абалын өзгөчө жаман деп баалады. Анын айтымында Евро биримдиги жана Италия Ливиянын жээк кароолдоруна жардам берип, жер ортолук деңизинен мигранттарды кармап Ливияга кайтарып жатышат. Аларды өз кезегинде Ливияда өтө начар абалда кармап жатышканы тууралуу айтып берди. Өткөн жумада Италиянын ички иштер министринин орун басары Марио Джиро мигранттар жайгашкан жерлерге коомдук бирикмелердин өкүлдөрүн жиберүүнү ойлорун билдирген. Бириккен Улуттар уюмунун адамдар укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн Лампедузуэнин саламаттык сактоо кызматынын башчысы Петро Бартолунун айтымында Ливияда мыйзамсыз келген мигранттарды кармоо борборлору ачылган. Бул жерлерде кыйноолор жана зордук, зомбулук болуп турат. Ливиянын мыйзамсыз миграция менен күрөшүү департаментинин маалыматына ылайык аталган борборлордо 20 миңге жакын мигранттар бар. Кыргызстанга Россиянын биринчи каналынын модный приговор берүүсүнүн алып баруучусу Александр Васильев кыргызстандык ишкер айымдарга кеңеш берүү үчүн келди. Ал бүткүл дүйнөлүк ишкер айымдарынын күнүнө карата Курак аталышындагы айымдардын форумун уюштурган пресс-конференциясына сыйлуу конок катары чакырылган. Уз айымдар менен болгон бүгүнкү жолугушууда үйдө кожойке болуп гана тим болбостон заманбап стилде кийинип өзүнө алып жүрүү керектигин деген пикирин да билдирди. Мен Кыргызстан тууралуу укканым менен биринчи жолу келишим. Убакыт тартыш болгонуна карабай бүгүнкү иш-чарага келүүнү өзүм кааладым. Негизи Орто Азияда үй бүлөсүнүн тынчтыгын каалап, ашканасын Марс планетасы катары санагандар бар. Бирок заманбап айым булар менен эле чектелбеши керек. Кыргызстандагы ишкер айымдардын пресс-конференциясы 2015 жылдан тарта Курак аталышындагы айымдардын форуму тарабынан өткөрүлүп келет. Жыл сайын бул иш-чара айымдарды шыктандыруу максатында уюштурулуп, бүгүнкү жыйындагы катышуучу айымдардын жарымы ишкерликке умтулган же ишкерлер болсо, калганы үй кожойкелери, дейт Курак айымдар форумунун мүчөсү Айжан Чыныбаева. Просто хочется сделать такой, скажем, Бүгүнкү иш-чара айымдарды ар тараптан колдоого чакырат. Анткени алар ар дайым мырзалардын колдоосуна муктаж. Курак аталышындагы айымдардын форуму ушул жаатта көп иштерди алып барып келет. Бүгүнкү күн бир гана ишкер айымдардын эмес, бардык аял затынын күнү. Белгилей кетсек, бүткүл дүйнөлүк ишкер айымдарынын күнү Бириккен Улуттар уюмунун колдоосунун алкагында белгиленген дата жалпы айымдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатын көздөгөн бул иш-чарага жалпысы 600дөн ашык айымдар катышты. Улуу манасчы Жусуп Мамайдын басып өткөн жолун башкача чагылдырган Жусуп Мамай бабамдан баян аталышындагы китептин бет ачары болуп өттү. Китепте Жусуп Мамайдын санжыралык, тарыхчылык өнөрлөрү жана анын эл билбеген жактары сүрөттөлүп жазылган, дейт китептин автору, манасчынын чөбөрөсү Тургуналы Жусуп Мамайтегин. Туура келген мына ошолорду баягы угуп, бүтүн өзүнүн мага айтып берген окуялары, анан өзүнүн мындай бир эл билбеген абдан бир элге кызык болгон дагы манасчылык өнөрүнөн башка кандай жактар болду экен, мисалы үй бүлөдө кандай ата болду экен деген сыяктуу абдан бир сонун жерлерин ошол публицистикалык стиль менен баяндап жаздым. Китепте адеп, иман, нарк насилдер чагылдырган, аны менен кошо китептин каарманынын өмүр таржымалуу учкул китептери, сөздөрү, тарых тууралуу айткан маалыматтары кошо камтылган. Жаштыгына карабай бир жагынан окуп, экинчи жагынан ушундай өнөктүү китеп жазууга жетишкен Тургуналыга баа бердим деген өлкөнүн 3-чү президенти Роза Отунбаева улуу манасчы жөнүндө төмөнкү ойлорду айтты. Элдин болсо ушундай эс тутуму бар, элдин болсо маданияты бар дегенде, мына ушундай залкар биздин бабабыз Жусуп Мамайдай аксакалдарыбыз бар үчүн мына биздин маданиятты бүгүн гүлдөп атканы бизге маалым. Жусуп Мамайга мен 2012 жылы барып калдым. Кытайга барганда ошо Кызыл Суу автономия районунда эң эле атактуу адам бул Жусуп Мамай.
Жүсіп Мамай тууралуу китеп «Иман диний маданияты өнүктүрүү» фонду тарабынан жарык көргөн. Китептин бет ачар аземине Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз, жазуучу Роза Айтматова, Иман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, төбөсү көрүнгөн манасчылар жана студенттер келишти. Бейшембинин урунтуу кабарлары ушулар болду. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Калган окуялардын өнүгүшү интернеттеги 11 Check It KG сайтынан билип туруңуз.